Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышта Пресса KG каналы шоу-бизнес чөйрөсүндө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Айзада Жамгырчиева кыялын ишке ашырып ырдап чыкты. Кандай пикир болсо да туура кабыл алам. Журналист Айзада Жамгырчиева коомчулукка өзүнүн ар тараптуулугу, жайдары мүнөзү менен таанылган. Эми ал журналисттик кесипти ырчылык менен айкалыштырууга өттү. Бул тууралуу ал өзүнүн жеке баракчасынан жаңы тартылган клибинен үзүндү жүктөө менен кабарлады. Айзада өз постунда мындай деп билдирди: "Мен үчүн ырдоо чечимин кабыл алуу кыйын болду. Эл эмне дейт? Ушул эле жетишпей жатат эле деген сөздөрдү алдын ала ойлондум. Бирок бир жашайт экенбиз. Кыялдарыбыз кыял боюнча калбаш үчүн ушул чечимге келдим" деп баяндама жазып, кандай пикир болсо да туура кабыл алаарын кошумчалады. Жамгырчиева Таала элеси тобунун солисти Тотомидин Жолдошовдун Жүрөк сыры чыгармасын жаңыртып ырдап чыкты. Көпчүлүк интернет колдонуучулары Айзадага чыгармачылык ийгилик каалашса, сын айткандарда четтен чыгууда. Көптөн күткөн тойго бир кадам. Максат Садырбеков сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиеванын колун сурады. Non-Stop дуэтинин мурдагы солисти Максат Садырбеков сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиеванын колун сурады. Бул тууралуу түгөйлөрдүн достору сахналаштары Instagram баракчаларынан жазып чыгышты. Максат менен Айсулуу берген маектеринде: "Сүйлөшүп жүргөнүбүзгө 8 жылдан ашты" деп айтып келишсе, эми минтип баш кошуу алдында турат. Максат Айсулуунун колун суроого өзгөчө даярданганы видеолордон көрүүгө болот. 8 жыл айтууга оңой болгон менен бир топ убакыт болгондуктан көпчүлүк Максаттын акыры бул кадамга барганына сүйүнгөндөрүн жазып калтырышууда. Айрымдар Айсулуу азамат, ушунча күттү, бактылуу болгула дешсе, башкалар Айсулуу биз сенден да көп күттүк бул күндү деп 2 жашка жылуу пикир жана жакшы каалоо тилектерин жазып калтырышууда. Булак Барометр Чекит KG. Я хочу тебе предложить сделку. На всю жизнь со мной. Как ты на это смотришь? Всю жизнь, прикинь, одна жизнь. До конца вместе, Жан, я тебя очень люблю. Я тебе дарю свое сердце. Будь моя жена. Подождите радоваться, пусть Айсулу ответит. Айсулу, ты согласна? Да! Да!